Каракөл шаарындагы Мамасалы Сабиров көчөсүндөгү номер 85 2 кабаттуу турак үйүндө 2024 жылдын 13 августунда электр чуалгыларынан өрт чыгып, 16 үй бүлөнүн турак үйү күйүп, жашоого жараксыз болгон. Анын ичинде 2 үй бүлө мамлекеттик камсыздандыруудан өтүп келген. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Жалал Абад облусундагы филиалы тарабынан 1 миллион сомдон 2 үй бүлөгө аталган сумманын сертификаттары тапшырылды. Мындай кырсыктар болбосун, Кесе жош, бөдө кырсыктар. Главный үй бүлөң заман, баш аман дегендей. Ушул атайын ушу камсыздандыруу тарабынан сиздерге 1 миллион сом акча каражаты бөлүнүп атыптыр. Ушуну жакшылыктарыңыздарга иштетип, пайдасын алып келсин. Гүлмиракан Кармышева 4 жылдан бери турак үйүн мамлекеттик камсыздандыруудан өткөрүп келген. Бир учурда ишенбей да жүргөн. Кырсык заматта болуп, акчалай каражатын алып турганына кубанып турат. Камсыздандыргыла дегенден баштап 3-4 жылдан бери төлөп баштагам. Төлөп аткам 1200 канча сомдон. Бир алдын ишенбей жүрүп, кайра ишенип төлөгөнбүз, эми кырсык экен, бирок өрттөнүп кетет деп ойлогон эмеспиз. Эми рахмат ушу алып атабыз мына миллион акчаны. Мэрибизге рахмат, жаш болсо да ушу үй өрттөнгөндөн бир азыраак убакыттан келди эле. Биз үчүн чуркап, түнү күнү дегендей кабар алып, аябай дегендей көңүл бөлүп, жардам берип мынтип чуркап атат. Жалпы эле кыргыз элине камсыздандыруу боюнча бул жакшы нерсе экен да. Эми жалпы эле бул жерде бизге эле эмес, жалпы кыргыз элине ар бир инсанга жардамы тие турган нерсе экен да бул. 16 үй бүлө учурда жакындарынын үйүндө убактылуу турушууда. Ал эми Каракөл шаардык мэриясы тарабынан 16 үй бүлөгө 50 000 сомдон акча каражаты бөлүнүп берилип, мамлекеттик кызматкерлер бир күндүк айлык акыларын беришкен. Учурда кала тургундары турак жайларын камсыздоодон 30% ашуун аткарган. Азыркы учурда Каракөл шаарында элге да камсыздандыруу боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Көпчүлүгү ушул убакка чейин анча түшүнбөй келишкен. Негизинен жалпысынан шаардын ичинде 1300 сом камсыздандыруу жыл ичинде. Айылдык аймактарда 600 сомдон камсыздандыруу жыл ичинде төлөнөт. Жалал Абад облусу боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна турак жайларын камсыздоодо Аксы району алдыңкы орунда болсо, Майлуу Суу шаары төмөнкү көрсөткүчтө турат. Өзү негизи камсыздандырып койсо бул өзү кийинки келечекке жакшы. Анткени мына шаар жерлеринде 1200 сомдон төлөм кылат, айыл жергесинде 600 сомдон, 1200 сомдон төлөгөндөр мына миллион сомдон акча алып атышат. Эми кырсык кашкабактын ортосуна дейт, айтылбай келет кырсык. Ошондуктан жарандарыбызды чакырып кетет элек, мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан камсыздандырып алышсын. Облус боюнча өткөн жылы турак үйлөрүн камсыздоодон өтүп жабыр тарткан 44 үй бүлөгө 9 миллион сомдон ашуун акча каражаты берилген. 2024 жылда 65 626 турак жай камсыздалса, 7661 автоунаа катталган. Ал эми жаңырган жылда кырсыктаган бир үй бүлөгө акчалай каражаты берилүү мерчемделүүдө. Камсыздандыруудан өтүп жабыр тарткан жарандарга мамлекеттик кепилдик кылган акча каражаттары жабыр тарткан үй бүлөлөргө байма-бай берилип келүүдө. Барчынай Жанызакова, Чыңгыз Абдыкадыров, Каракөл шаары.